Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Жалал Абад шаарынын кадырлуу тургундары жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Сиздер менен Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 32 жылдык майрамынын алдында жүз көрүшүп олтурам. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды келе жаткан эгемендик майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ата-бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп, урпактарга аманат калтырган көз карандысыздыгыбыз бекем болсун. Эгемендигибиз, эркиндигибиз түбөлүк болсун. Эгемендик, эркиндик, ата мекен дегенибизде аскасы бийик Ала Тоо, ажайып кооз жаратылышка ээ Кыргызстан жери эске келет. Мына ушундай Ала Тообузга, ата мекенибизге байланыштуу ыйык сезимдерибиз керемет ырсаптарына айланган. Мамлекеттин символу болгон гимн дагы ак мөңгүлүү асказоолуу ата мекенибиз менен башталат. Ал эми эл арасында улуу кичүүнүн баарынын жадыбалындагы экинчи гимн катары кабыл алынган Кыргыз жери ырын, анын Ала Тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, улуусуң Кыргыз жерим нурдан бүткөн, сулуусуң Кыргыз жерим ырдан бүткөн деген саптарын билбеген, укпаган кыргыз атуулу болбосо керек. Мына ошол мүлдө кыргыз журтчулугунун жүрөгүнөн түнөк тапкан керемет саптардын ээси Жалал Абад жергесинин кулуну, кыргыз элине белгилүү акын, котормочу Түмөнбай Байзаков атабыздын быйыл 100 жылдыгы белгиленгени турат. Эгемендик майрамы баштаган чоң-чоң майрамдарда, мамлекеттик деңгээлде уюштурулган иш-чараларда алыста жүрүп, ата мекенин сагынган мекендештерибиздин жүрөгүндө ар дайым ушул ырсаптары жаңырып турат. Кайталангыс талант Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдык мааракесин белгилөө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылы республикалык деңгээлде өтүүчү мааракелик иш-чаралар тизмесине кирген. 100 жылдык мааракесинин алкагында Жалал Абад шаарынын кире бериш бөлүгүндө орнотулган стеллага акындын ысымы жазылып, шаардын жаңыдан реконструкциядан өткөрүлгөн Борбордук көчөсүнө анын аты ыйгарылды. Эми мындан ары Кыргызстандын 3-чү ири шаары болгон Жалал Абадтын негизги проспектиси Түмөнбай Байзаковдун ысымы менен аталат. Ушул күндөрү Түмөнбай Байзаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры наамын ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койдум. Бул аракеттерди сөз баккан, кеп кадырлаган кыргыз журтчулугунун руханий көрөңгөсүн байытууга зор салым кошуп, маданият чөйрөсүндө өзүнүн орду бар чыгаан инсандын эмгегин баалоого, ошол эле учурда ысымын түбөлүккө сактоого болгон туура чечим десек болот. Урматтуу агайын туугандар, Жалал Абадтык мекендештер, мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында 2023 жылы Жалал Абад шаарын Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилген. Мунун алкагында 2 миллиард сом акча каражатын бөлгөнбүз. Өлкөбүздөгү чоң-чоң шаарларды өнүктүрүүгө мындай каражат биринчи жолу бөлүнүп берилип жатканын баса белгилеп кетейин. Чындыгында эле шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбыз шаар деген атка татыктуу болушу керек. Бул суммага шаарда буга чейин болбогон ири курулуштар жүрүп, социалдык экономикалык багыттагы 10дон ашык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Азыр биз турган мына ушул көчө дагы жогоруда аталган каражаттардын эсебинен жасалды. Мындан сырткары учурда шаардын көптөгөн ички жолдорун оңдоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Быйыл Жалал Абад шаарында курулуш жылы болду десем жаңылышпаймын. Долбоорго бир катар өндүрүштүк ишканалар жана социалдык объектилерди куруу да камтылган. Мунун баары Жалал Абад шаарынын тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө багытталат. Жакынкы мезгилде калкынын саны жыл сайын өсүп бараткан Жалал Абад шаарынын башкы планы өзгөртүлүп, аймагы кеңейтилет. Өнүгүүнүн жаңы түйүнүнө айланып бара жаткан бул шаарда аталган 2 миллиард сомдон сырткары республикалык бюджеттен каржыланып жаткан курулуштар дагы арбын. Бүгүнкү күндө эң ири долбоорлордун бири катары шаардын чок ортосунда жайгашкан жаза аткаруу мекемеси
шаар сыртына которуу иштерин атасак болот. Алдыда Жалал-Абад аэропортунда шаар четине чыгарып, заманбап эл аралык аэропорт курууну көздөп жатабыз. Бул аракеттер биринчи кезекте кала тургундарынын коопсуздугун, жайлуулугун камсыз кылат. Аталган объектилердин ордуна шаарыбыздын көркүнө көрк кошкон жаңы имараттар түшөт. Сөзүмдүн соңунда дагы бир жакшылык менен бөлүшө кетейин. Борбор Азия чөлкөмүндө дүйнөлүк атагы бар Барселона футбол клубунун алгачкы академиясы Жалал-Абад шаарында ачылууда. Албетте бул кыргыз футболунун тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Мына ушундай темп менен Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө конкреттүү багыт алдык. Жакынкы жылдары өлкөбүздүн башка шаарларына дагы дал ушундай багытта каражат бөлүп көмөк көрсөтөбүз. Ар бир шаар, ар бир райондун борборлорунун жолдоруна, айылдарына чейин асфальттар басылат. Элибизде ар дайым бакубат жашоо, мамлекетибизде өсүп өнүгүү боло берсин, асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Сөзүмдүн аягында барыңыздарды дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыбыз менен куттуктаймын. Şul yerde ötüp жатқан iş-çaraga ел razı olup durat. Allah razı olsun. Allah egen ömrünerde uzun kılsın, ikvadırısınlarda belent kılsın. İşinlerge iyilik, tapkan taşkanlarga bereke beyiz. Eldin çöktün başında olup naşı, jakşı dışarı alıp işlerdi kılıp, Kırgızistan'ımızda, çet ülkelerde da naşı, tatıklı kristal tesip cüre veriniz.